Арбаңыз Сейтек мырза, уақыт бөліп келгеніңізге чоң рахмат. Сейтек мырзаны көп адамдар таныса керек. Сейтек мырза өзі Японияда білім алып ошол политология боюнча Кыргызстанда эң алдыңкы адистерден, саясаттануучу десек туура болобу кыргызча, политолог кесүүм боюнча саясий экономист десе да болот. Саясий экономист. Ошо экөө тең. Сейтек мырза, биз ушул жакында эле парламентизм бизге болбойт экен, парламентаризм гана жыргатканы деген бир ой менен парламентаризмден артка чегинип кайра президенттик башкарууга өттүк. Эл ошону баягы референдум аркылуу кандайдыр бир жол менен болсо да тандоо болду. Анан биз сизге мындай суроо да, негизи өзү дүйнө эли баягы өнүккөн өлкөлөрдү караса, бардыгы парламентаризмди жолунда да, парламентаризм тандап атат өнүккөн өлкөлөрдүн көбү да, ошол жакта. Анан парламентаризм мен ойлойм көбүбүз жакшы түшүнбөй атат окшойт депчи. Ошол суроодо сизге парламентаризм деген чынында эмне? Парламентаризм эмне? Бул жерде биринчи бир фундаменталдуу бир суроо бар да негизи. Ошону аныктап алышыбыз керек. Негизи саясатчылар жана мамлекеттик кызматкерлер деген түшүнүк бар да. Саясатчылар 1, мамлекеттик кызматчылар 2 деген сөз. Такыр башка. Ошон үчүн парламент деген эмне дегенде, парламент бул саясатчыларга кире турган категория. Саясатчылар ким дегенде, булар чечим кабыл алуучулар деген сөз. Парламент кандай болот мисалы? Парламентте кимдер отурат? Өзү анын жаратылышын талкууласак, мындай кеңири талкуулай турган болсок, парламент бул эл өкүлү да. Эл өкүлү жана чечим кабыл алуучу кишилер, саясатчылар. Парламенттин уралуу табияты бул шайлоо аркылуу парламенттин мүчөлөрү эл менен түз контракт түзүп, ишенимди карызга алып келишет. Айланайын, ушу 5 жылга мага ишенимиңди карызга берип турчу. Мен сага иштеп берейин. Туура мыйзамдарды кабыл алып берейин. Сенин жашооңду жеңилдете турган, силердин жашооңорду бактылуу кыла турган мыйзамдарды алып, ошо ишенимиңерди 5 жылга берип турсаңар иштеп берейин ордуна деп, түз келишим түзүп, ал келишимдин жообу шайлоо аркылуу болот. Түшүнүп атасыз. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер, булар мандикерлер. Булар кул сыяктуу да. Булар жалданмалар. Булар жумушка кандай? Булар контракт менен келишет. Мисалы, сиз жалдасаңыз, сиз мени булар экзамен деген сынак аркылуу келет. Ошон үчүн саясатчылар жана мамлекеттик кызматкерлер. Мамлекеттик кызматкерлер демек булар билармандар. Бул күлүш кармай тургандар, сууну токтотуп ала тургандар, сууну ача ала тургандар, же болбосо чай кайнала тургандар, чайдын даамын кантип оңдосо болот тургандар. Ал эми саясатчылар тетирисинен сен чай кой, тияка сууну чыгар, сен моуну кыл деп булар көзөмөлдөп чечимди кабыл ала тургандар. Кабыл алынган чечимди ишке ашырып, кул болуп иштей тургандар бул мамлекеттик кызматкерлер. Ошон үчүн парламент табиятынан бул чечим кабыл алуучу органдар да. Ошон үчүн кошумча суроо да, ушул парламент жөнүндө токтолуп кетели, көбүнчө ошол парламентаризм, парламент боюнча сүйлөшөлү. Парламенттин ичинде ошол дайым мындай конфликттик бир ситуациялар пайда болот, бири менен жакалаша кеткен убакыт болот, кармаша кеткен убакыт болот. Мен дүйнөлүк практикада, ошол эле Англияда же ошол Сенатта деле ушундай бир кармашкандарды көрөм да. Анан бизде ушул нерсени аябай терс көрүнүш катары көрүп, бул деңгээл ушундай деп биз кароолоо жагын өтүп алабыз да. Бул дүйнөдө ошол дүйнө саясатында кандай сыпатталат? Бул сиз айтып аткан нерсе, биз парламентти мынандай мектептеги агай мен айтсам болобу деген баягы отличниктер, бешке алган балдардын образында көрүү, бул Советтер Союзунан калган бул шаблон түшүнүк да. Саясатчы деген ал агай берсем болобу, мен сүйлөсөм болобу деген нерсе бул Советтер Союзунда отличниктин образы болчу. Айтканды кылчу. Сен айткандай кылып, эрежеден чыкпай түп-түз монтип отурган нерселер. Бул тетирисинен мамлекеттик кызматкерлер ошондой болушу керек. Саясатчылар деген бул чечим кабыл алуучу органдагылар, бул ар түрлүү чөйрөдөн ар ким келиши мүмкүн. Биз өзүбүз айтып аткандай, парламенттин мүчөлөрү контрактты эл менен түз сүйлөшкөн үчүн, шайлоо аркылуу келген үчүн ал жерге спортсмен келиши мүмкүн, ал жерге мурдагы сойку келип калышы дагы мүмкүн,
ал жерге мурдагы ырчы келип калышы мүмкүн, мурдагы актер келип калышы мүмкүн, же болбосо такыр мындай жөнөкөй мугалим да келип калышы мүмкүн. Аябай идеалдуу маданият чөйрөсүндө жүргөн бир белгилүү опералык ырчы келип калышы мүмкүн. Бул деген эл менен кандай сен контракт түзө аласың? Элде канчалык сен ишеним туудура аласың? Эл менен канчалык сүйлөшө аласың? Канчалык алардын ишенимине ээ боло аласың? Ошого жараша нерсе да. Ошон үчүн парламенттин ичинде уруш болушу мүмкүн, талаш болушу мүмкүн. Өзү парле деген сөз бул сүйлөйт деген сөздөн, француз тилинен. Ошон үчүн парламентте бул сүйлөй турган жер ал. Ал жерде идеялар талаш боло турган жер. Идеялардын айынан мушташа турган жер ал жер. Парламент деген ошондой. Ал жапон тилинде гикай деп аталат. Ги деген бул талкуу деген сөз. Кай дегени бул чогулуш. Талкуу боло турган, чогулуш боло турган жер деген сөз болду. Ошон үчүн парламентте деген ошон үчүн ар түрлүү пикирлер айтылышы мүмкүн. Ай, ат башыда мындай болсо жарабайт деши мүмкүн. Бул жактан айтышы мүмкүн. Дароо коргондо мындай болсо тоолорду азыр казсаңар алтын алам деп, дароо коргондун, Сармоголдун тоолору бузулат, көркүт кетет, мөңгүлөр кетет деген талкуулар болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул табигый нерсе. Азыр ооба, анан дагы бир нерсе, ошо дагы эле мен көбүрөөк комментарийлерди окуйм, ошол жерде жазат ошол кээ бир активдүү депутаттар бар. Эми бизде Кыргызстанда бир нече гана активдүү парламентарий бар, депутат эл өкүлү бар. Анан алар ошол сүйлөп маселени көтөрүп атса, дайым жазышат да. Силер сүйлөй бербей иш кылбайсыңар депчи. Анан ушул нерсеге мындай тактап жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Ошо айтып атпайбызбы, бул парле деген сөз, бул сүйлөйт деген сөз. Парламент бул чечим кабыл ала турган орган. Ошол жерде ал жер идеялар сүйлөнүшү керек, идеялар талкууланышы керек. Алар ошон үчүн чындыкты, акыркы чындыкты табышы керек. Идеалдуу болбосо дагы ошого жакын болуш керек. Ал жерде баягы кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ал жерде мисалы 120 депутат боло турган болсо, ошол жерде ар түрлүү пикирлер ортого түшүш керек. Эмне үчүн ошондой болуш керек? Эмне үчүн бул мыйзам өтүш керек, өтпөш керек? Ал жерде талкуу боло турган жер. Ал эми эмне үчүн силер иштебейсиңер деген. Депутаттардын иши ошол. Ал сүйлөп отурса иш кылбай эле бекер отургандай сезилет. Жок, андай эмес. Жапанда деген билесизби? Депутаттын 30 жардамчысы болот. Бир депутаттын. Депутаттын секретари болот. Секретардын секретари, секретарынын жардамчысы, жардамчысынын секретари болгон учурлар болот. 30га жакын. Ошон үчүн депутат, парламент бул эффективдүү иштеш үчүн анын жок дегенде бир канча консультанты, канча юристи, канча адис эксперт жардамчылар болуш керек. Себеби дегенде депутат айталы бил ал мурдагы ырчы болушу мүмкүн да. Ырчы болгон үчүн ал экономиканы түшүнбөшү мүмкүн, юридикалык маселелерди билбеши мүмкүн. Ошон үчүн анын кеңешчилери, жардамчылары болот. Ошон үчүн бул эффективдүү иштеш үчүн депутаттын бир 30дай жардамчысы болот да. Бизде тилекке каршы популисттер мына депутаттар жеп атат, агып атат, монтат деп атып, байкуш депутаттардын бир эле жардамчысы калды дейм. Ошо эми иштей алабы бир депутат, бир жардамчы менен иштей алабы? Ал бир жардамчысы бүт чөйрөнү түшүнөбү? Экономиканы түшүнөбү? Юридикалык чөйрөнү түшүнөбү? Ошол эле искусство чөйрөсүн түшүнөбү? Дагы бир башка айыл чарба чөйрөсүн түшүнөбү? Ар бир чөйрө үчүн өзүнчө мисалы жардамчы болот да. Ошон үчүн депутаттын иши ошол ар бир чөйрөдө айтылган пикирлерди мыйзамдаштырып, мыйзамга өткөрүп берүү. Бул анын миссиясы, бул анын иши да. Арийне ошон үчүн депутат да мындай эл менен фидбак болуп, эл менен түздөн түз сүйлөшүп, силерде кандай көйгөйлөр бар, кандай проблемалар бар деп ошону талкуулаш үчүн депутат деген арийне ал мобилдүү болуп, ар аймактарга барып турушу керек. Ар түрлүү чөйрөлөрдө эмне иш болуп атат, коомдогу саясий экономикалык трендтердин тамырын мындай кармап туруш керек да, тамырчыдай болуп, могул жерде моундай болуп атат депчи. Ошондуктан профессионалдуу депутаттар болуш үчүн анын бюджети чоң болуш керек. Мисалы азыр айталы, ушу күнгө чейин айтат да, бул чимкириктер, тигиндей, момундайлар депчи. Депутаттын мүмкүнчүлүктөрүн абдан чектеп салганбыз биз. Популисттер кайсы бир бай өзүнө карап эле мындай айталы, ошол эле Жанар Акаевди алгыла, дагы кээ бир депутаттарды алгыла, алардын мисалы айлыктан башка кирешеси жок да. Кээ бирки машинеси жок депутаттар бар, мисалы аларды дагы машинелерин алып салалы дегенге чейин бар да, үйлөрүн алып салалы депчи. Арийне ал жерде байлар да бар болчу, бирок ошону кантсе дагы мындай ар кимге карап мындай чечим кабыл алган жакшы болот да. Ошон үчүн
парламент бул мындайча айтканда, орусча айтканда бандай бир привлекательный, аттрактивдүү, кызыктыра турган, ошол жерге инвестиция сала тургандай бир орун болуш керек ар дайымчы. Сиздин айтуңуз боюнча ошол эл өкүлдөрүнүн чынында иштей турган үчүн шарт түзүлүш керек да биринчиден. Анткени алар эл күйүн көтөрүш керек. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда ошо парламент эл жек көргөнүн себебинин бири ошо байлар топтолуп келип атат, булар келип атат, тигилер келип атат деп баягы парламент дискредитация болуп калды бизде парламентаризмчи. А чын чынында ошо жакшы парламентарийлер келиш үчүн эмне өзгөрүш керек? Негизги бул күнгө чейин дагы айтышат да, азыр жакында эле талкуу болду ушу. Эл күнөөлүү, добушун сатып эткен, элдерден көңүлүм калды, биздин менталитет, биздин маданият деп кээ-биркилер айтып жиберип атат да, элди күнөөлөгөн болбойт. Элди күнөөлөгөн. Биринчи проблема бизде парламентаризмде орнобой аткан себеби биз эч качан парламентаризмде жашаган эмеспиз. Парламенттик конституция эч качан бизде кабыл алынып көрүлбөк. Керек болсо 2010-жылкы конституцияда биз президенттик парламенттик болчу. Ал жерде пропрезиденттик күчтөр доминанттык кылганда ал система толугу менен президенттик система катары ишин аткарат деп бул илимде эбак эле далилденген нерсе да булчу. Ошон үчүн биринчи бул конституцияда биз парламенттик башкарууну кабыл алып, мисалы, президенттик институт жок эле болсо деле болот, же болсо дагы ал аксакалда эч бир саясий иштерге катыша албагандай. Баягы бизде бар го, аксакалдар кеңеши деген сыяктуу эле дейле болуш керек да. Айталы бүгүн мурда деле, азыр деле бүгүн президент, жалгыз президенттин бир жылдык бюджети 1,5 миллиард сом. Ал эми 120 депутаттын бир жылдык бюджети 780 миллион сом. Эки эсе көп болуп атпайбы? Анан биз эмне жөнүндө сөз кылып атабыз? Азыр мисалы бүгүнкү күндө мына жаңы конституцияда бизде супер хандык президенттик система болду. Мисалы эми анын үстүнө көп эле учурларда азыр дагы парламент мурдагыдай ошо министрлер кабинетинен отчетун алып, аларды жумуштан да ала албай турган деңгээлге азыр мисалы бара жатат да. Бул мындайча айтканда тилекке каршы парламент мындай символикалык бир мындай нотариалдык контора сыяктуу бир функциясын аткарганга барат да, ошондой болуп атат. Эми азыр Кыргызстанда ар кандай ситуациялар болуп атат, ошол бирок биз ошол эфирлерде оюбуз ошол мындай кандай жакшы жагына кандай өзгөрсөк болот, кандай жакшы жагы бар деген ойлорду көбүрөөк айтып атасыз. Эми ошол мен ойлойм кайсы бир убакытта сөз кирде кайра парламенттик өлкөгө кайтабыз депчи. Анан бул жерде башка бир суроо турат да. Ачык парламент деп дүйнө эли ошол азыркы убакта биз жакын өлкөлөрдөн Армения, Украина жана башка өлкөлөр ачык парламент деп аябай умтулуп атышат да. Бул ачык парламент деген эмне жана эмне үчүн башка өлкөлөр ошо жакын өлкөлөр умтулуп жатышат? Негизи бул парламенттик демократиялык өлкөлөрдө бул парламент ачык, жабык деп бөлүнбөйт да. Сиз айтып аткандай атайын ачык парламент, жабык парламент, орточо ачык, орточо жабык деген түшүнүк болбойт. Демократияда ал парламент эле болот да. Ал жер негизинен бүт саясий чечимдер, бүт коомдун проблемалары кайнап талкууга алынып, аябай үстөккө бастак болуп, мындай уруш болуп, талаш болуп, анан чечим кабыл алынып аткан жер бул парламент да. Айталы мисалы ошондой эле парламенттеги мушташтарды мисалы биз Түштүк Кореядан деле көрөбүз, Жапандан деле көрөбүз, өнүккөн өлкөлөрдөчү. Эгер мыйзамды өткөрбөй коюш үчүн мисалы Жапандарда кээ биркилер неме деп коет, музоо басыш деп коет, торпок басыш деп коет. Добушка шайлоо бардыгы шайлаш керек да мисалычы. Ал жерде ачык, сиз айтып аткандай шайлоо ачык боло турган болсо, мисалы бардыгы балот немени, бюллетенди таштайт да, ортодогу жашыккачы. Бул процессти атайлап созгон учурлар бар да. Мисалы музоо басыш деп коет. Оппозициянын депутаттары же ошону каалабаган депутаттар барып эле мынтип шайлап койбостон тик туруп алып атайлап 10 мүнөттө бир кадам кылып коюп тура беришет мынтип. Атайлап мынтип. Парламент мисалы кечки саат 5ке чейин иштесе, 5ке чейин мисалы 170 каршы киши болгон болсо, ошонун 5өө гана араң добушун таштайт. Калгандары кезекке тура берет, дагы сессия жабылат, анан эртеси кайра уланат мисалы. Ошондой кылып, мисалы шоу кылып, атайын кылышат да каршылык көрсөткөн. Мындай ыкмалар мисалы толтурат да. Ошол эле
мушташып кеткен, суу чачып жибергендер. Бирок канчалык андай болгондо дагы алар баягы адамдын сөзүнө, абийирине шек келтире турган сөздөрдү, сөгүнгөн сөздөрдү же болбосо анын адресине коркунуч келтире турган криминалга тиешелүү сөздөрдү эч качан айтпайт да. Тиягыңа тиягың же болбосо мен сени өлтүрүп коем деген сыяктуу баягындай уят сөздөрдү, мындай анын сен семизсиң, чочко экенсиң деген сыяктуу сөздөр айтылбайт да. Ал жерде болгону гана сиздин бул пикириңиз чириген пикир, муну аны кабыл албайбыз, бул мындай пикирди курт да жебейт деген сыяктуу айтышы мүмкүн да. Бирок сен муртуң момундай же болбосо сен дырдыксың же арыксың деген сөздөр мындай мүмкүн эмес да. Бул маданиятка байланыштуу нерсе. Бирок пикирди айтышы мүмкүн. Бул пикириңиз чирип калган пикир. Ошол сиз демократиялык өлкөлөрдө ачык, орто, жабык деген жок дедиңиз, бирок эмне үчүн ошол Армения азыр, Украина ачык парламент саясаты деп аябай көп мыйзамдар кабыл алат. Ооба. Эми Армения менен Грузия деле ошол Украина деле бүгүнкү күндө Freedom House'та булар демократиялык өлкө деп каралбайт бүгүнкү күндө делечи. Булар транзиттик өлкө, жарым жартылай эркин өлкө деп айтылат да булар делечи. Freedom House'та. Бир убакта биз катарында, былтыркы жылдар катарында болчубуз. Биз да жарым эркин болчук, тилекке каршы биз толугу менен эле Казакстан, Өзбекстандын категориясына кошулдук, түштүк. Бир гана эркин деп каралган, мисалы, бизге окшогон ошо сүт ичкен, айран ичкен, курут жеп, күрөшкө тойбой ат чапкан моңгол эли. Моңгол улусу Монголияны Freedom House 1990 жылдан бери, мына 31 жылдан бери толук кандуу Поланд кандай болсо, Чек Республика кандай болсо, Словения, Словакия, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия бүгүн кандай демократияда болсо, монголдор бирдей категорияда 31 жылдан бери мындай каралып жүрөт да. Эмне үчүн буларда ачык парламент деп айтылбайт? Себеби дегенде буларда шайлоолор ачык өтүп атат. Буларда парламент негизги чечим кабыл алуучу орган. Буларда парламенттик башкаруу өзү 100%. Ошон үчүн буларда мындай атайын ачык парламент, жабык парламент деп айтпайт да. Мисалы биздегидей болуп журналисттерди чыгарып, кээ бир маселелерди мындай жашыруун талкуулаган нерсе мындай дээрлик жок көсө. Өтө сейрек учурда болушу мүмкүн, кайсы бир учурда өтө сейрек, бирок дээрлик мен билгенде мындай жок көсө да. Ошон үчүн атайын ачык, жабык парламент деп айтылбайт да. Диктатордук өлкөлөрдө бул ошол эле Түркмөнстанда айталы, Өзбекстанда айталы, булар маданий мыйзамдар же болбосо кайсы бир экономикалык мыйзамдар гана талкууланылат, башкасы мындай талкууланбаган орган. Ушу азыр эми дагы чоң өзгөрүүлөр болуп атат Кыргызстанда. Баягы парламенттечи, анан жакын шайлоо дагы келет атат. Анан бизде ошол саны дагы кыскарды, ошол эл өкүлдөрүнчү. Анан сиз мен билгени саны кыскарбай көбөйсө, баары керек болсо көбөйүш керек дегендердин катарындасыз да. Себеби эмне көбөйүш керек? Анан элдер айтып атпайбы, 120 депутатты багып атабыз, 120-ны багып эмне кылабыз деген ойду айтышат. Көбөйүшүнүн себеби эмне? Негизи бир нерсени билишибиз керек да, биз көбөйүш үчүн көбөйүшүбүз керекпи же азайыш үчүн азайышыбыз керекпи деген суроо бар да. Өзү көбөйсүн же азайсын деген сөз эмнеден келип чыгып атат? Же болбосо баягы эмне үчүн бир мандаттуу шайлоолорду биз таштап 2007 жылы эмне үчүн биз толугу менен пропорционалдык шайлоого өттүк эле? Ошонун буга чейинки тарыхый себептерин биз бүгүн эмне үчүн талкуулабай атабыз да? Бул ошолго жараша болуп атат. Ошон үчүн парламенттин санын эмне үчүн биз көбөйтүшүбүз керек? Себеби бунун максаты депутаттардын саны, себеби биз айтып аткандай демократия үчүн негизги чечим кабыл алуучу орган биз айтып атабыз, бул парламент депчи. Андай боло турган болсо, чечим кабыл ала турган органдын мүчөлөрү көп болушу керек да. Себеби дегенде биз ушуга чейин көрүп келдик, президенттин колунда мажбурлоочу институттар көп болгон үчүн депутаттарды жөн эле оңой эле сатып алып же коркутуп, өзү каалаган мыйзамды өткөрө берген учур көп болду да. Ошон маселеден чечиш үчүн биз көбүнчө депутаттардын санын көбөйтөлү деп атканыбыз ошол болчу. Анан экинчиси бул дүйнөлүк статистика, дүйнөлүк практика.
Халқы 1 миллион халықтан 10 миллионға чейінгі өлкөлөрдүн мындай депутаттарынын саны карап көргөнүбүздө статистикада жүрөт 180ден көбүрөөк болуп атат да. Ошол эле мисалы Грузияны айталы 3,5 миллион, 3,5 миллион. Монголияныкы эми 3 миллион калк. Алардын мыйзамы кабыл алынып атканда Монголияда калк 2 миллион 300 миң эле киши болчу. Ошон үчүн Монголияда ал убакта 76 депутат кабыл алынып ошо бойдон калып калган. 90-жылы буларды 2 миллион 300 миң эле киши болчу. 2 миллион эле киши болчу да. Грузияда 3,5 миллион, бүгүн 150 депутаты бар. Ошол эле айталы Эстонияда 1 миллион киши бар экен, мисалы, бирок 101 депутаты бар да. Берки чыгыш Европаларды деле карасаңыз, 5 миллион калкы бар өлкөлөрдө 150-180 депутаттар барлар бар да. Ошон үчүн бизде деле 120 кала бериш керек эле азыр. Мейли аралаштыралы десе, ошо бир 36 округду бир мандаттуу кылып кошуп койсо болот эле, ошондо бизде 156 депутат болмок да. Айталы 90-жылы бизде ошо легендардык парламент деп жүрдүк. Кыргыз СССРинин акыркы биздин жогорку кеңеш, ошол конституцияны, тууну, сомду киргизген парламенттин учурунда бизде калканда 4 миллион болчу, 350 депутат бар эле. Бүгүн мисалы 90 бул популизмден эле келип чыккан сан болуп атат да. Бизде азыр 6,5 миллион киши бар, бирок депутаттын санын 90 алып түшүп атабыз, бул популизмден келип атат. Бул баягыдан чимкирик депутаттарды мурдагы президент Атамбаевдин учурунда мисалы чынында чимкирик депутаттарды Атамбаев алып келди да, сөзүн ачыгы. Ошол учурда Икрам алып келбеди. Икрамдын колу менен жасалбадыбы? Тизме ар бир партиянын лидерине чалып, тизмени көрсөтүп коюңуз, шеф көрсөтүп суранып атат деп. Муну кишилерди тизмеден алып коюңузчу деп суранып, мисалы. Тигил жакка ак үйгө ылайык эмес кишилерди коштурбай коюп атышкан. Ошон үчүн жасалма адамдардын учурдар келип калганы аркылуу бизде көп чимкирик депутаттар болуп калды. Эгер андай эмес, эч ким президент кийлигишпеген шайлоолор болгондо бизде чындап эле толук кандуу мындай пикирин айта алган, эл үчүн иштейм деген мындай чыныгы парламентарийди биз көрмөкпүз да. Ошонун айынан бизде мындай парламенттик башкаруу дайым мындай жамандалып келинет да. Булар бекер эле отурат, жөн эле акча жеп атат. Ошон үчүн 120 эмес, булардын санын 35 эле кылып койсо болот деп элдин айтканын мен түшүнүп атам да. Бирок чынында эл айтып аткан, нааразычылык болуп аткан чимкирик депутаттар бул өзү бир башка бир системанын кесепети, ошонун турундусу экенин аңдай албай атабыз да бизчи. Ошондой чимкирик парламентти президенттик башкаруу алып келип коюп атат. Эгер бизде башынан эле конституцияда президенттик башкаруу болбогондо, бизде парламентке 100% болбосо дагы азыркыдан алда канча көп мындай татыктуу адамдар келмек да. Ошон маселе ошондо болот. Турайт ошолордун дагы бир эме жыйынтыктоочулардан болсун, суроолордун. Ошо эми мен ишенем парламенттик өлкөгө кайра кайтабыз депчи. Анан ошол суроо кантип, кандай жол менен, мыйзамдуу эрежеси менен канткенде биз кайра парламенттик өлкөгө кайтып келебиз жана күчтүү парламенттик өлкөнү кура алабыз. Күчтүү парламентаризмди кура алабыз. Күчтүү парламентаризмди баруунун жолу бул бунун эми бир нече этаптан жасала турган иш да. Бул биринчиси ошо мына силер кылып аткан, биз кылып аткан азыр коомдо биринчи критикалык ой жүгүртө алган, жаңыча ой жүгүртө алган жаңы муундун санын көбөйтүшүбүз керек да, демекчи. Ошого ылдыйдан элде ошого талап болобу биринчиси. Экинчиси, коомдун арасында биз жаманбы жакшыбы азыр орто классты көбөйтүшүбүз керек болуп атат. Орто класс калктын арасында көбөйсө, алардын арасына критикалык ой жүгүрткөн, 1000 сомго муктаж эмес калкты алсак, биз таза шайлоолорго мүмкүнчүлүк алабыз да. Анан кийин арине бизге окшогон ушундай парламентаризм иштейт деген идеяны биз ар жерде сөзсүз мындай жайылтып жүрүшүбүз керек болот. Анан үчүнчүсү бул эң негизгиси азыркы бийлик Ли Куан Юдай болуп же Саакашвилидей болуп коомдо бат реформаларды жасап элди ынандырбаса, бул деле болбойт турбайбы деп эл кайра мындай артына кайтат да. Оюмча мен бир азыр
биз Сингапурга окшоп же Түштүк Кореяга окшоп бат өнүгүп кетишибизге менин шегим болуп атат да азырчы. Себеби дегенде мына ушул жылдын экономикалык абалды алып карасак, өнүгүү процент менен айтканда ушул жылдык өнүгүү ушу 2 кварталда -9% түзүп атат да. Биз азыр өнүгүш үчүн биздин бюджетке жок дегенде азыр ай сайын ашыкча 100 миллиондогон долларлардын бюджетти толтуруу булагын биз камсыз кылышыбыз керек. Бюджет каяктан толот? Бул бюджет бул салык төлөөчүлөрдүн эсебинен да. Демек биз салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүш үчүн бизге демек ишканалар көбөйүш керек да. Ачык иштеген ишканалар көбөйүш керек. Ишкананын көбөйтүүнүн жолу бул сырттан инвестор келиш керек. Инвестор келгенде жаңы фирмаларды ачат, алар 500, 600, 700 доллар айлык берип 100 миң деген кишилерди жумушка алыш керек. Ушул сиз айтып аткан нерсеге жетүү жолунун бир себеби, жетүүгө бир ушу парламентаризм себепчи болобу? Парламент мындай суроо жаралат делдечи. Эми парламентаризм чын эле өнүктүрүп салабы? Буга негизи алыскы перспективада парламентаризмдин мүмкүнчүлүгү бар да буга. Бул далил мына карасак, түштүк Жапанды алып каралы. Жапан толугу менен парламенттик башкаруу, Германия. Жапан менен Германия согушта жеңилип калган, экөө тең парламенттик башкарууну кабыл алган өлкө. Мына бүгүн согушту жеңип алган Советтер Союзу каерде жашап атат? Жеңилип калган Жапан менен Германия каякта жашап атат? Биз мынандай эле нерсени карайлы да, жеңип алган Советтер Союзунун чыгарган машинеси Жигули мына. Жеңилип калган Жапан менен Германияныкы Мерседес менен мына Toyota, Honda. Мына көчөдө биз бардыгын көрүп атабыз да, кимисинин деңгээли кандай экен. Мына жөнөкөй эле мисал сизге. Чоң рахмат, ой бөлүшкөнүңүз үчүн. Келип туруңуз. Болуптур. Ийгилик. Биз менен эфирде Сейтек Качкынбай болду. Кийинки биздин интервьюларда көрүшкөнчө аман болуңуздар.